патриот жигиттерди жакшы көргөндөр бар. Хулигандарды көбүрөөк жакшы көрөт. Илгери болсо деген эме кыздар болсо эркектерге мен сени сүйөм деп айта албачу да. Ал болсо эме айтуу аябай кыйын болчу. Азыркы убакта болсо 21-кылымда эле ошол кыздар мен сени сүйөм деп же балдар мен сени сүйөм деп бат эле бетке айтып салат. Кыздар айтып калдыбы азыр, көбүнчө? Кыздар азыр көп да. Эми баягы бир жигитке ушул 6-7ден туура келип атат дейт. Балким эптеп турмушка чыгыш керек. Жок, эптеп эмес, эми өз бактысын табуу керек. Жакшылап эле чыгыш керек анда. Жакшы үйлөнүп эле эмечиш керек. Сиз айтып атпайсызбы эме деп. Эгерде эме сен 10 жыл күтсөң эмне болот депчи, анда күтүш керек болуп калат. Себеби дегенде ала качып кетсе анда кыз болсо бактысыз болуп калат деген ойдомун да. Илгери биздин ошол агаларыбыз, аталарыбыз ушул аскерге барып келгенден кийин үйлөнчү да. Анан ошол аскерге барбаган эркектерди мындай башкача көз караш менен карачу. Анан аскер формасы өтө мындай сыйлуу, бардыктуу болчу да. Азыркы биздин кыздар кандай жигиттерди, кандай адамдарды жакшы көрөт? Азыркы кыздар болсо ошо ар 5 кол тең эмес да. Акчасы көп, соткасы жакшы, же малы көп. Жок, ошо 5 кол тең эмес да. Баары эле, мисалы баары эле ошо байлыкты, бийликти эметип эңсей бербейт да. Араларында да кыздар бар да, мисалы ошондой патриот жигиттерди жакшы көргөндөр бар. Же ошол мисалы кээ бирөө жана хулигандарды көбүрөөк жакшы көрөт, патриотту жакшы көрөт, ушундай 5 кол тең эмес да. Ошондой. Анан азыркы биздин кыргыз кыздары дагы бир мындай корейлерди же болбосо кытайларга турмушка чыгып мамиле куруп турмушка чыгып атат да көпчүлүгү. Ошондой кыздарда күнөөбү же балдарда биздин эркектер мындай боштук кылып атабызбы? Жок, боштук кылбай эле. Кыздар өздөрү тандап атат. Өздөрүнүн эмеси, өздөрүнүн ою.